Куран китепти илип арча менен суу чачып жаткан видео тууралуу муфтий үн катты. Соц тармактарда Куран китепти илип, арчаны суулап, адамдарга суу чачып, акча таштап жаткан видео тараган. Видео боюнча муфтий Замир Акиев билдирүү таратты. Бул видео ар кандай пикир жаратып жатат. Бул атеистик замандагы салт. Аталар Куран балдардын эсинен чыгып кетпесин деп, Куранды бир жерге коюп, өптүрүп коюшчу экен. Эми алар Куранды сактап калалы деген ниетте кылышкан. Азыр эми динибиздин эркиндиги бар. Дин эркиндигибизди баалап алалы туугандар. Бирок ушундай адаттарды дагы кыла бере турган болсок, бул адамдардын арасында түшүнбөстүк пайда кылат. Муну мурда аргасыздан кылышчу деди ал. Булак Серепкежи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу ала расулиллах. Урматтуу мусулман бир туугандар, жакында соц тармактарда ушундай видео ролик тарады. Анда бир Куранды илип, ошонун астында адамдар чубуруп өтүшүп, бир жакта ошо бир арчалар менен адамдар суу чачып аткан ушундай бир видео тарап, ошо нерсе азыр соц тармактарда ушундай бир ар кандай пикирлерди жаратып атат. Ошо нерсеге мен кайрылып коюуну чечтим. Бул нерсени тарыхын изилдеп көргөнүбүздө багы атеистик замандарда ошол учурлардагы аталарыбыз ошо Куран балдардын эсинен чыгып кетпесин деп, ошо биздин Кыргызстан боюнча бир 4-5 эле жерде Куран калса керек. Ошол учурларда ошо Куранды бир жерге коюп, ар бирөө ушу силердин ыйык китебиңер болот деп өптүрүп ушинтип өткөзүп коюшчу экен да. Эми алар колунан келген ошо Куранды сактап калалы деген абалда кылышкан. Эми азыркы кезибизде динибиздин эркиндиги, бардыгы эркиндик бар. Биздин мамлекеттегидей эркиндик эч бир мамлекетте жок. Дин эркиндигибизди дагы ошо баалап, барктап алалы урматтуу бир туугандар. Ар бир үйдө ондогон Куран, ондогон жай намаз болгон заман болуп калды. Бирок ошондой адаттарды эгер дагы улантып кыла бере турган болсок, бул адамдардын арасында бир түшүнбөстүк бир пикирлерди алып келет экен, дагы бир ажырымга алып барып коюшу мүмкүн экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул нерселерди кылбайлы, бул нерселердин убактысы өткөн. Мүмкүн ошол учурларда ата бабаларыбыз ушу Куран балдардын жүрөгүнөн чыкпасын деп аргасыздан кылган нерсе болгон. Адам Куран окуй албай атса, адам динин өзү жашай албай атса, ушу Куран эсинен чыгып кетеби деп аргасыздан болгон нерсе. Азыр болсо эркин болуп атпайбы? Остановка сайын мечит болуп атат. Ошондой Куранды аздектейбиз келсе, келгиле мечиттерге келип Куран окуйлу. Мына ороза айлары башталды, таравих намаздарга келели. Келип Куран үйрөнөлү, көчөгө чыгып окуу, мечитке кирип алып окуу. Ким тыйып атат бул нерселерден? Анан мындай эски адаттарды кыла бере турган болсок, бул адамдардын арасында ажырымга алып барат. Бул чындап караганыбызда бир аябай түшүнбөстүктөргө түртүп кое турган нерсе экен. Ошон үчүн ошондой видеого түшүп калган адамдарга дагы суранарыбыз, мындай нерсени кайталабаңыздар. Бардык мына облустук казыларга, имамдардын бардыгына буйрук катары дагы жөнөттүк, ушундай жерлерди барып түшүндүрүү иштерди жүргүзүш үчүн. Алла Таалам бардыгыбыздан ыраазы болсун. Ыйык динибизди, таза боюнча сактап калышты Алла Таала ар бирибизге насип кылсын.